Эми Чубак ажы алым боюнча айткан, бул айтыш өтө оор, мен үчүн өтө оор. Азыркы күндө эстеп атканда дагы мен ушул кишини мындай кайгы капа менен мындай оор эскерүү кылам да. Кээ бирлер жеңил желп эле айта коюшат экен, кээ бирлер жеңил желп эле жаза коюп атышат. Сүйлөшкөн сөздөрүн, аудиолорун чыгара коюп атышат. Мен андай кыла албайм да. Мен бул кишиге өтө олуттуу, мурда эле олуттуу көз карашта карайт элем. Эми азыр мына көз өткөндөн кийин ого бетер бул кишинин баалуулугу сезилип атат. Бул кишинин кыргыз коомчулугуна, кыргыз элине болгон чоң жоготуу экендиги эми сезилип атат да. Адам кадыр баркы көз өткөндөн кийин гана билинет экен да. Ушуну көп айтышчу эле. Муну биз азыр дагы бир жолу ушуга мындай эми болдук да, күбө болдук да. Чубак ажы бул дүйнөдөн өткөндө миллиондогон адамдар, бир нече ондогон миллиондогон адамдар ушул кишини эскеришти да. Ар биринин жүрөгүнөн өттү. Мисалы ошол Чубак ажы өткөндө мен бир аз жакшы боло баштадым эле. Жакшы боло баштап, калган убагым болчу. Ошону уккандан кийин кайра ооруп калдым да. Кайра ооруп калдым. Себеби бул өтө чоң кайгы болду биз үчүнчү. Ошондуктан Чубак ажы бул биздин кыргыз элине, кыргыз коомчулугуна, кыргыз мамлекетине бир келип кеткен инсан болду. Аз жашады, бирок саз жашады. Адам ушул кээ бирлерибиз 20 жыл, кээ бирибиз 30 жыл, кээ бирибиз мына 40-50 жыл, кээ бирлер 80-90 жыл жашайбыз. Бирок өмүрдө калтырган, мамлекеттин тарыхында калтырган чоң издер боюнча Чубак ажынын 45 жылдык өмүрү мамлекетте чоң иш калтырды. Жана эми бул кишинин мындан аркы өмүрү легендага айланып, мындан аркы өмүрү муундан муунга берилип, мына азыркы кичинекей балдар чоңоюп, булардын балдары чоңоюп, ушинтип кыргызга бул берилип кете турган өмүр болуп калды да. Ошондуктан биз мунун атын, бул кишинин жашаган өмүрүн, кылган иштерин тынбастан ушу коомчулукка жарыялап, коомчулукка калтырып, изин калтырганга аракет кылышыбыз керек да. Чубак ажы өтөрү менен эле биз өзүбүздүн айылда мечит куруп атканбыз. Ошол мечиттин атыны Алым Чубак ажы атындагы мечит деп коелу деп чечтик. Ошол эле күнү. Себеби дегенде ошо мечиттин ачылышына өзү келип биринчи фундаментине, биринчи күрөктү ошол таштап берди эле. Ошондуктан эми Чубак ажыны мактап, жактап көп нерсе айта албаймын, бирок жүрөгүм ушу ооруп ушундай болуп турам да.